Жамок шаарындагы номер 2 орто мектеби, 4 класс, кыргыз тил. Сабак берген мугалим мен, Керимбаева Гүлжемила Шамралиевна. Сабактын темасы Чыңгыз Айтматов. Грамматикалык темасы ким жөнүндө, ким тууралуу, эмне жөнүндө. Сабакты биз Чыңгыз Айтматовдун сөздөрү менен баштайлык. Адам үчүн эң кыйыны күн сайын адам болуу. Сабактын максаты Чыңгыз Айтматов жөнүндө маалымат алышат. Жаңы сөздөрдү колдонуп сүйлөшүшөт. Окуучулардын таанып билүүчүлүгү, ой жүгүртүүлөрү, окуган тексттен маанилүү нерселерди ажырата билүүлөрү өнүгөт. Өз эне тилин сүйүүгө, баалай билүүгө бакыт алышат. Сабакты болсо текст менен иштөөдөн баштайлык. Текстти мен окуп берейин, силер кунт коюп окула. Чыңгыз Айтматов кыргыз элин бүт дүйнөгө тааныткан жазуучу. Ал 1928 жылы Таластагы Шекер айылында туулган. Мектепте окуп жүргөндө согуш башталат. Турмуштун көп кыйынчылыктарын көрөт. Согуш мезгилинде көргөндөрү жөнүндө кийин өз чыгармаларында жазган. Чоң энеси Айымкан неберелерине жомокторду, уламыштарды, элдик ырларды көп айтып берчү. Ал киши Чыңгызды эне тилин сүйүүгө үйрөткөн биринчи адам. Кана эмесе балдар, асты сызылган сүйлөмдөргө көңүл буралычы. Эмне жөнүндө Чыңгыз Айтматов жазган? Согуш мезгилинде көргөндөрү жөнүндө. Эмне тууралуу жазган? Согуш тууралуу жазган. Ким жөнүндө жазган? Кыргыз эли жөнүндө жазган. Балдар, биринчи сүйлөмдү кантип түшүнүп жатасыңар? Чыңгыз Айтматов кыргыз элин бүт дүйнөгө тааныткан жазуучу деп. Кантип түшүнүп жатасыңар? Айткылачы. Туура. Чыгармалары бүт дүйнөгө тараган. Элдин баасы тең окуган. Кыргыз эли кандай экен, кандай турмушту башынан өткөргөнүн. Алар ушу китептер окуп чыккан. Ошондуктан Чыңгыз Айтматов кыргыз элин бүт дүйнөгө тааныткан жазуучу дейбиз. Карагылачы. Бул Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары. Чыңгыз Айтматовдун аябай көп чыгармалары бар. Бирок кээ бирин эле бияка чыгарып койдук. Балдарга арналган Бугу эне, Ак кеме, Чыпалак бала, Атадан калган туяк, Биринчи мугалим, чоң кишилерге арналган Кызыл алма, Эрте келген турналар жана көптөгөн Жамиля, көптөгөн чыгармалары бар. Эс алып, бирге ыр-ырдайлык. Ай чыкты карачы, айдан биз жаралдык. Ай нуру төгүлгөн алтындай балалык. Ай нуру төгүлгөн алтындай балалык.
çıktı karaçı günden biz yaraldık. Gün nuru tөгülгөн күмүштей балалык. Gün nuru tөгülгөн күмүштей балалык. Asmanda yıldızlar jılmayıp karашат. Ant келди аларда тынчтыкты самашат. Ant келди аларда тынчтыкты самашат. Ay çıktı karaçı aydan biz yaraldık. Ay nuru tөгülгөн altınday balalık. Ay nuru tөгülгөн altınday balalık. Gün çıktı karaçı günden biz yaraldık. Gün nuru tөгülгөн күмүштей балалык. Gün nuru tөгülгөн күмүштей балалык. Asmanda yıldızlar jılmayıp karашат. Ant келди аларда тынчтыкты самашат. Ant келди аларда тынчтыкты самашат. Бул сүрөттөргө көңүл бургулачы. Мына Чыңгыз Айтматовго эстелик коюлган. Жанында эжеси Роза Айтматова. Бул эстелик Чолпон Атада Рух Ордо маданият борборунда турат. Оң жактагы эстелик Орусиянын чоң шаарында, Москва деген шаарында эстелик орнотулган. Эмне дегенде элдин бардыгы тең Чыңгыз Айтматовду абдан жакшы көрүшөт. Солдогу, ылдый жактагы солдогу эстелик Бишкек шаарында коюлган. Арабаев институтунун жанында турат. Биздин Чыңгыз Айтматов. Оң жактагы ылдый жактагы эстелик бул Шекер айылындагы эстелик. Туулуп өскөн жеринде эстелик коюлган. Негизи Чыңгыз Айтматовго көп эстеликтер коюлган. Эми болсо балдар, биз бул тапшырманы аткаралык, толуктап жазгыла дейт. Силер биринчи окуп чыккыла, ойлонгула, кандай сөздөрдү коебуз деп. Анан кийин жооп бергиле. Даярсыңарбы? Биринчи сүйлөм. Манас эпосу бүт дүйнөгө белгилүү. Азаматсыңар. Туура жаздыңар. Бугу эне деген
уламышты окудуң беле же чыгарманы окудуң беле деп айтса болот. Чолпон ата жөнүндө уламыш бар. Байпак окуганды мага чоң энем үйрөткөн. Туура. Турмушта кыйынчылык боло берет. Азаматсыңар. Эми болсо ушу сөздөрдү орусчага которуп береликчи. Дүйнөгө тараткан. Распространил на весь мир. Уламыш. Уламыш — это легенда. Үйрөткөн. Научил или научила. Кыйынчылык, трудности. Чыңгыз Айтматовдун балалыгы аябай кыйынчылыкта өткөн. Уламыштарды чоң энеси айтып берген. Чыңгыз Айтматовдун китептери дүйнөгө тараган. Анда сабагыбыз аяктап да баратат. Жыйынтыктап кетели. Бүгүн ким жөнүндө сүйлөштүк? Туура балдар. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов жөнүндө сүйлөштүк. Эмне жөнүндө кеп кылдык? Чыңгыз Айтматовдун балалык жөнүндө кеп кылдык. Анын чыгармалары жөнүндө кеп кылдык. Чыңгыз Айтматов ким жөнүндө дүйнөгө айткан? Чыңгыз Айтматов кыргыз эли жөнүндө дүйнөгө айтты. Маалымат берди. Ким Чыңгызды эне тилин сүйүүгө үйрөткөн? Чыңгыз Төрөкулович Айтматовду анын чоң энеси Айымкан эне тилин сүйүүгө үйрөткөн. Бүгүн биз дагы жаңы сөздөр менен тааныштык. Колдондук аларды. Эми силер болсо китептеги 138 бетте биринчи көнүгө көңүл буруп, жаңы сөздөрдү сөздүккө жазып алып, жаттагыла. Үйгө тапшырма. 139 беттеги 3 көнүгө. Сабак соңуна келди.